Биз болсо эфирибизди алдыга карай уланталы достор, биздин куттуу студиябызга кийинки конокторубуздагы келип жайланышып олтуруп калышты. Албетте дал ушул конокторубузду тааныштырууга өтсөк. Минайым Ашпаева, Алай райондук балдар чыгармачыл борборунун ийрим жетекчиси, өзүнүн Амина Маматкаримова жана Алымбек Акиев аттуу окуучулар менен студиябызда конокто. Кош келипсиздер. Таңкы маанайыңыздар кандай эжеке, жакшыбы? Ой, жакшы. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы келип алдым. алдык. Чалыкпай, чарчабай. Жок. Эл менен амандашып, анда бүгүнкү эфирибизди баштап берели. Келиңиз эжеке. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жана ошондой эле Алай районундагы Токтомамат Жумабаев атындагы орто мектебинин эмгек жааматы жана Алай райондук балдар чыгармачылык борборунун эмгек жааматына жалындуу сык салам демекчибиз. Анда чу дегенде эле эжеке алгачкы суроону сизге берели. Мектеп жааматына, андан кийин райондук балдар чыгармачылык борборуна салам жибергениңизге караганда, сиз мугалимдиктен сырткары балдардын көрөңгөсүн байытып, булардын бир чыгармачылык жактан өсүүсүнө дагы салым кошуп келе жаткан окшойсуз. Ошол тууралуу бир кененирээк айтып беребизби? Албетте. Мен иштегениме 38 жыл болду. Ошол мектепте 19 жыл китепканачы болуп иштеп, андан кийин 19 жыл кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенип келдим. Акыркы 3 жылда балдар чыгармачылык борборунда тил багытында өнөр алды кызыл тил ийримин жетектеп келем. Бул окуучуларыбыз албетте мугалимдин багыты дагы, албетте өзүндө дагы өнөр талант көрөнгө болот экен. Мен мектептен сырткары ошол ийримде балдарды тил багытында тарбиялап келем. Көркөм окууга, акын жазуучулардын чыгармаларынан ролдоштуруп, драма, пьеса жана башка. Мектеп театрында жетектейсиз, э? Жетектеп келем. Эң сонун нукта негизи эле ушул кыргыз тили адабияты жана ошондой эле чыгармачыл тарап экөө эр шаркак жүрөт десек да жаңылышпайбыз эжеке, мыкты окуучуларды тарбиялап жатыптырсыз. Ушул эртеңки майрамга карата, жеңиштин 79 жылдыгына карата кандай иш-чараларды пландап жатасыздар? Деги эле майрамды кандай тосоюн деп жатасыздар? Биз эми албетте дайыма мектепте дааталуу күндөргө байма-бай таймаштарды, конкурстарды, иш-чараларды өткөрүп турабыз. Биз эртеңки жеңиштин 79 жылдыгына мектепте дагы иш-чара өткөрмөкпүз. Биз бул убакытка мындай биз бул жакка баса бергендиктен катыша албай калдык. Бирок мектепте өтүп жатат. Алымбек, бул жакта мына калпагын кийип, үчтөгөдөн атайын эфирден бүгүн бир элге салам жиберип, өнөрүмү тартуулап кетсем деп эжекеси менен биргеликте Алымбек деген жигит келип отурат. Маанай кандай Алымбек? Жакшы. Микрофонду жакын кармап алыңыз, э? Сабактар жакшыбы? Жакшы. Бүгүн ырдап берейин деп келип отурасыз, э? Ооба. Анда эмесе урматтуу телекөрөрмандар, Алымбек деген жигиттин баарыбыз чогуу чу дегенде эле ырына күбө болсок кандай күнүнө? Албетте, кайсы чыгарманы аткарып беребиз Алымбек? Кубаныч Баркалбасовдун Айдым деген ырын аткарып беришим. Келиңиз анда Анда Алымбек. баштадык. Чу дегенде эле ырдап баштаңыз анда. Алымбек негизинен бул жакка атайын музыкасын даярдап келген, бирок баягы убакыттын бир тыгыздыгынан, айрым бир себептерден ал нерсе болбой калгандыгына байланыштуу музыка тили менен айтканда акапелла ырдап берип келиңиз Алымбек. Баштайбыз. Ордуңузда отуруп алып ырдап бериңиз. Кызыксаң келгин айылга, кызыктуу кышы жайында, жашоонун таттуу күндөрүн өткөргөн сонун айылда. Эй, бали. Жашоонун таттуу күндөрүн өткөргөн сонун айылда. Айылым алтын бешигим, алмаш кыз куттун кешигим. Апа күлгө оронсун, ар дайым адыр тегизин. Бали. Тоолоруң айды көтөргөн, жылдыздар булут төңөргөн. Бактылуу кандай адаммын, керемет жерде төрөлгөн. Бактылуу кандай адаммын, керемет жерде төрөлгөн. Айылым алтын бешигим, алмаш кыз куттун кешигим.
Апа гүлгө орансын, ар дайым адыр тегизим. Азаматсың, баракелде. Керемет жер болгон Үчтөбөгө салам дебейсиңби? Үчтөбөгө салам айтып койбойсузбу? Бардык ата-энеңизге, бир туугандарыңызга, айылдаштарыңызга салам жиберип коюңуз ушундай жакшы чыгармадан кийин. Келиңиз. Салам айтпайсызбы? Классташтарыңызга, досторуңузга. Үчтөбөгө классташтарыма салам айтам. Ата-энеме, жалпы айылыма, мугалим эжекелериме. Албетте тоо коюнунда төрөлүп, тоо коюнунда өсүп, тоонун таза булагын ичкен балдардан негизи кийин ушундай айрыкча чыгармачыл жаатта өзүнүн ордун тапкан мыкты инсандар чыгат. Албетте туура айтасыз. Сөзүңүзгө сөзсүз түрдө мен да кошуламын. Алымбек айтып өтчү, мыктырдайт экенсиң. Келечекте кайсы кесиптин ээси болгуңуз келет? Келечекте музыкант болгум келет. Ырчы болгуңуз келеби? Сонун үнүңүз бар экен, тарбиялаңыз. Эжекеңизге рахмат, мына ушул сиздин дээриңизди байкап, тарбиялап келе жаткан буюрса андан наркы багытты дагы берсе, өзүңүз кыялданган ой максатка жетишиңизге биз дагы тилектешпиз. Албетте. Ал эми Амина болсо 3 кыл комузду кармап отурат, өзгөчө формасы менен. Демек бизге күй ойноп бересиң, Кайсы күйүн ойноп берейин деп турасың? Мурат Күрөнкеев, Керөзөн. Керөзөн, келиңиз. Азаматсың. Амина, канча убакыттан бери комуз ойнойсуз? 2 классынан баштап ойноп. Азыр канчанчы класссыз? 6 классмын. 4 жылдан бери карай ойноп келатасыз. Дагы башка кайсы күйлөрдү өтөштүрдүңүз, Амина? Алтын балалык, ата толкуу, жаш толкуун. Сабактар жакшыбы? Ооба, жакшы. Кайсыл сабактарды көбүрөөк жакшы көрүп окуйсуз? Кыргыз тилден жакшы окуйм. Кыргыз тилди. Болочокто кайсыл кесиптин ээси болоюн деп турасыз? Мугалим болгум келет. Мугалим болгуңуз келет, Бирок комузду таштабайсыз, буюрса дагы өркүндөтүп, арбытып. Албетте мунун баардыгы биздин эжекебиздин эмгеги, Гүлна. Туура айтасыз. Эжеке негизи эле ушул окуучуларды бир нерсеге кызыктырууда мугалимдин орду чоң болуп эсептелинет. Сиз сабак өтүүдө кандай өзгөчө методдорду колдоносуз? Биз эми мынандай да, мен бул Алымбек жөнүндө айтпай кетсем болбойт. Жакын аралыкта мен кыргызстандык экендигиме сыймыктан аттуу конкурста райондук турдан областтык турга өттү да. Биринчи орунда ордур боюнча. Дал ушул айылым деген ырдабы? Азаматсың. Анан бул Амина дагы былтыркы жылы ошо булуттук аспапта ойноо боюнча райондук турда 2-чи орунду алган да. Булардын ошо жетишкен ийгиликтери чоң. Бул окуучуга бизде музыкалык мектеп бар, ошол жерде өзүнүн эжекеси бар. Бирок менде дагы ийиримде окушат, кошумча 2 ийиримде окушат да булар. Анан мен эми өзгөчө деп азыр эми интерактивдүү методдор бар. Салттуу сабактар менен иши кылса, кандайдыр бир мындай методдор менен буларды өзүнө тартып алып, ийгиликтерге жетишине аракет кылам. Эмне түрткү болду ошол ийиримди ачышыңызга, буларга атайын баягы көркөм сөз каражаттарын, мектеп театрын, драм кружогун ачууга китепканадан кийин 19 жылдык кыргыз тил жана адабияттан сабак берүүдөн сырткары булар менен атайын тыгыз иштешүүгө эмне себеп болду эжеке? Эми окуучулар менен иштеш өтө мындай рахаттануу менен, себеби булардын өнөрүн көрүп туруп, өнөрлүү балдардын ийгиликке жетишине түрткү болоюн дейт экенсиң да. Болсун. Анан ушул булардын ар тараптуу балдар жемишин берип келатат. Жемишин берип келатат. Болсун. Чындыгында ушул мугалимдин эмгеги зор. Окуучулар экинчи ата-энеси катары тааныйт мугалимдерди. Айтыңызчы, бул кесипти сиз кичинекейиңизден бери кыялданат болчусузбу? Ооба, мен бала кезимден эле ушул мугалим болсом деп, ушул окуучуларым сыяктуу
кыялданчумун. Бизде ошол сабак берген агайларыбыз бар эле, азыр көздөр өтүп кетти. Токтомамат Жумабаев деген, Бектурган Камчыбеков деген агайыбыз бар эле. Булар ошо оон жаратып, ыр жазышып, ушул агайлардын чыгармалары менен тарбияланып келатасыздар. Алымбек, жогоруда эжекебиз айтты, мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам деген ыр сынакта, кароо сынакта райондук турдан алгачкы мындай башкы орунду алып, облустук турга келиптирсиз, Эми облустук турга кайсыл чыгарманы даярдап жатасыз? Облустук турга ушул айылымды даярдап жатам. Дагы башка кайсы чыгармаларды даярдайсыз? Башка Бөлөк ырларды билесизби? Ооба. Ырдап бербейсизби анда? Майли. Келиңиз. Микроб жок тоолордун абасынан чындык жашайт наристе үнү менен. Бийик тоолор арчалар арасына кетесиңби сулуу кыз мени менен. Кетесиңби сулуу кыз мени менен. Күлүк минип барабыз гүл тергени, бу бактардын күлгүсүн үйрөнгөнү. Терең ойдун намысын берип турат, жок тоолуктардын Жөнөкөй сүйгөндөрү. Баракелде. Тоолуктардын жөнөкөй сүйгөндөрү. Жүрөктөрдө жаштыктын оту барда, тал өзүнө укмуштуу жолугарыбыз. Чыгып барып эңбейип чокуларга, жылдыздарга бой таштабай кошуларбыз. Жылдыздарга бой таштабай кошуларбыз. Баракелде, ал эми бул жогоруда Алымбек аткарган чыгарманын автору, сөзүн жазган Кыргыздын үлкөн залкар акыны Жолом Мамытов, ал эми обонун болсо Кыргыз Республикасынын эл артисти Абдыманап Төрөбеков жазган. Баракелде, мукамыңыз өчпөсүн. Мыкты. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз дейличи, Алымбеке. Сени сөзсүз түрдө келечекте бир чоң сахнадан ырчы катары көргүбүз келет. Андыктан аракетиңди кыла бер демекчибиз. Ал эми Амина, айтчы, ушул комуз менен алектенгенден сырткары, сабактан сырткары дагы бош убакытты эмнелер менен өткөрөбүз? Бош убакытта мен үйдө сүрөт тартам. Сүрөткө дагы кызыгабыз, Кайсы жанрын көбүрөөк? Пейзажды көбүрөөк тартам. Пейзаж менен, Жакшы. Негизи сиз да үчтөөнүн негизи өзүнү бар эле пейзаж, тоолордун арасында. Деги эле алай жергеси өзгөчө кооз жер эмеспи? Тоолуу көптөгөн туристтер кызыккан жер дагы мына ушул алай жергеси болуп эсептелинет. Ал эми алайдын таланттары биздин студиябызда отурат. Келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык дейбиз. Албетте, урматтуу телекөрүүчүлөр, таланттуу окуучулар аябагындай көп, ошондуктан дал ушул эле эжекебиздин окуучулары кийинки мүнөттөрдө бизге суроолорубузга жооп берип, биз менен маек кылабыз деп күтүп отурушат. Андыктан биз аларды кабыл алалы дейли. Ал эми азыр болсо сиздерге эркин микрофон узатабыз. Келиңиз эжеке, каалоо тилегиңиз, ой максаттарыңызды. Урматтуу кыргызстандыктар, элибизде тынчтык болсун. Баягы элде макал бар го, айылың тынч, өзүң тынч деп. Жергебизде, баардык жерде тынчылык болуп, дасторконубузда нан толо болсун. Андан кийин ошо өзүмүн эмгек жааматыма дагы ийгиликтерди каалайм. Салам жолдойм. Алымбек, келиңиз. Кыргызстаныма биринчиден салам айтам. Азаматсың. Облустан баш байген алабызбы буюрса? Ооба, буюрса. Тилегиңизге жетиңиз. Амина, келиңиз. Кана кимдерге салам жолдойсуз? Өзүм иштеп айылыма салам айтам. Ата-энелериме, туугандарыма. Баарына салам жолдойсуз, Азаматсыздар, мыкты ийгилик каалайбыз, окууларыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз, эжеке ишиңизге ийгилик, дайыма ушундай мыкты окуучуларды тарбиялап өстүрүп жүрө бериңиз. Сиздердин 9-май улуу жеңиш күнүңүздөр менен дагы бир ирет куттуктап өтөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, студиябызда конокто Минайым Ашпаева, Алай райондук балдар чыгармачыл борборунун ийрим жетекчиси болду. Өзүнүн Амина жана Алымбек аттуу таланттуу окуучулар менен студиябызда конокто болду.